Emdi alsa bolabı bısıcı deydi. Прививка боюнча маселе өтө көп. Талаш маселе бар, талаш болгондо кандай? Бул чоң дүйнөлүк бизнес. Курал жарак сыяктуу, сойкулар сыяктуу эле ошол бир чоң организация дүйнөлүк ошол жанагы дарыларды мамлекеттерге өткөзөт. Мамлекет сатып алууга бекер саят да. Демек ошол чоң жөөттөн организациянын бул чоң бизнеси бар. Эгерде биз тыюу салсак, ошо молдулар жаман көрөт ошол себептен. А чындыгында прививкалардын көбүндө зыяны бар. Балдардын акыл эсине зыян көп тиет ошондон. Бул боюнча интернетте маалымат толтура. Анан мен эми ачык эле айтып, алба зыян деп айтпаган себебим, кокустан балаң башка себептен өлүп калса мага келесин, сен айткан үчүн өлүп калды, мана баламды төлөп бер деп өлүгүн мага ыргытасың. Ошондойлор көрдүм өзүм мен. Шундай экен. Же муфтият фатва чыгаргандан коркуп азыр кайра болот көтүп алышыптыр. Жок, анысы туура эмес. Эненин сүтү эмишсе, эненин сүтү 2,5 жыл. Ошо бардык прививкадан өтүп кетет. Аялыңы жакшыраак кара, курсагын тойгуз, канын аз кылба, койдун этин алып келип берип бак ошо келинди. Ошо келин күчтүү болсун, каны жакшы болсун, баласын жакшы эмишсин, 2 жыл. Мына манас төрөлөт. Ошо прививка сайгандан бери бүт лилипуттар төрөлүп кетти. 1,5 метр, 1 метр, 1,5 метр, 1 метр, 1,5 метр, 1 метр. Майыт чыккан жерден тамак жесе болобу? Жети кеттен чабылат дейт. Жети кеттен чабылган нерсе? Койгондой лакат иризгенен жети биринчи ошо жерде казан киши чабат. Анан Ошо эле. андай шарият жок. Жок, андай жок. Анан жана күрөктү ыргытып бергениңер бар экен. Бирөө өзүнүн алат колуна бербейт экен, ушундай бар, ал дагы жок. Андай жок, ал жети кетмен деле жок. Анан кетмен лопатка менен салган жерге чыштап коюп, барып жерден алып, колуна берсең тезирээк бүтөт го. Андай жок. Бизде мажбурлоо жок Кыргызстанда. Жок, бирде мажбурлоо бар, азырча. Айтырсың, мажбурлоо жок. Мажбурлоо жок. Мажбурлой туруп, сени карабаа, прививка албаган кийин. Сотко берип коюш керек. Жок, эми экен, дамла. Жок, шарият эме биздин мыйзам боюнча, урматтуу бир тоонда Кыргызстанда прививка милдеттүү эмес. Ата-энеси мен баш тартам десе, баш тартат, алдырбай эле коет. Анан кийин барып сен прививка алдырган эмесинде доктурга киргизбей койсо, мектепке киргизбей койсо, сотко бериш керек. Алхамдулилла, бизде мыйзамдар жакшы. Жолук салдырбай кое албайт. Сотко бериш керек болот. Сотко берсең, 2 күн сотко